урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин колдоосу болбосо бул ийгиликтер болмок эмес. УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиевдин соттук иши жабык түрдө каралат. Бул тууралуу анын жактоочусу Икрамидин Айткулов соц тармактагы баракчасына жазды. Айткуловдун айтымында башкы прокуратура бийликти күч менен басып алууга даярдануу жана кызмат абалынан кыянат пайдалануу айыбы боюнча Ташиевке козголгон кылмыш ишинин айыптоо актысын бекиткен. Кылмыш иши жашыруун деп табылып, 1-Май райондук сотуна кароо үчүн жиберилди. Бул бардык соттук отурумдар жабык өткөрүлөт, тергөө жана соттун маалыматтарын жарыялоого эч кимдин укугу жок дегенди билдирет, деп жазды Айткулов. Ошондой эле Айткулов аталган кылмыш иши боюнча дагы 7 айыпталуучу бар экенин кошумчалады. 75 адамдын каты боюнча кармалган саясатчы Эмилбек Узакбаевдин жактоочусу Акынбек Ногоев Медиа Хабка Ташиевден сырткары Курманкул Зулушев, Нурланбек Тургунбек уулу, Бекболот Алгарбеков, Курсан Асанов, Курманбек Тыйканбаев, Аалы Карашев жана жактоосундагы Эмилбек Узакбаев бул иште фигурант экенин айтты. Ошол эле кылмыш жаза процессуалдык кодекстин талаптарына ылайык ал жашыруун болуш үчүн конкретный бир материалдар айтылыш керек. Бул материал, бул документ жашыруун, купуя, сырдуу деп. А бул документ сырдуу эмес деп. Эч кандай бөлүнбөй туруп жалпы эле жашыруун деген андай болбойт да. Бул негизи мыйзамсыз да. Эми албетте сот башталганда биз ошол соттон КГТСти келтиребиз да. Если жабык десенчи. Канчалык сот биздин өтүнүчтү канааттандырбайт белгисиз, бирок эми биз алдын алууга болот азыр буюрса ошо 10 күндүн ичинде. Негизи мыйзам боюнча 10 күндүн ичинде каралыш керек. Бар өтүнүч бердим, баш коргоо чарасын өзгөртүп бергиле деп, анан жанакы далилдерди негизсиз деп, недопустимый деп таап бергиле деп. Себеби айыбы боюнча эмнегедир ошо уюштуруучу деп, организатор деп туруп, 3 кишинин организатор деп туруп, аларга эч жака чыкпоо боюнча өгөт коюу чарасы каралып атат. Берки ошол көмөктөгө жардам бергендер деп туруп, пособник деп туруп, эркелебиз камакта болуп атат. Ошондой болобу? Журналист Турат Аким соттук иштин жашыруун каралышын Ташиевдин жогорку кызматта болгондугу менен байланыштырды. Эми коомчулук билиштин кереги жок. Биринчи маселеси, экинчиси бул киши баягы ГКНБнын төрагасы болгондон кийин булардыкы аскердик сот менен каралып элге жарыяланбайт. Анткени Ташиев мамлекеттин купуя сырларын жакшы билген адам. Ошон үчүн эл билбеш керек, элге чыкпаш керек деген таризде сот жабык сот менен жабык процесс болуп, жабык чечим чыгат. Бул жөн эле механизм, ошол механизмди колдонуп коюшат. Президенттик шайлоо бүткүчөлүктүү соттун карамагында болот, соттук амалдардын арасында болот. Ошентип бул киши президенттик шайлоого катыша албайт. Шайлоо бүткөндөн кийин балким ырайымдуулук берилет, же күнөөсү далилсиз болуп чыгат, ошо менен буюрса мойну бошойт деген ойдомун. УКМКнын төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков сот процессинин жабык өтүшү мыйзам ченемдүү көрүнүш деген пикирде. Кыргыз мамлекетинин мыйзамдарынын негизинде бул соттук жабык процесси иш-чарада каралган. Эгерде ошол соттук процессинде айыпталуучулар же күбөлөр мамлекеттик сырга же мамлекеттик маалыматтарга байланыштуу жашыруун сырлар боло турган болсо же айтыла турган болсо, анда сот ошондой жабык иш катарында кабыл алынга бардык укуктук мүмкүнчүлүктөрү пайдаланылат. Экинчиден, ушул жабык иш катарында ошо күбөлөргө, айыпталуучуларга, кээде алардын жакындарына, өздөрүнө физикалык жактан, моралдык жактан коркунучтар болбосун, же болбосо алардын коопсуздугун кароо максатында дагы ушундай жабык процесстер өткөн учурлар болуп келген. Буга чейин УКМКнын экс-төрагасы Камчыбек Ташиев ага кылмыш иши козголгонун тастыктап, бирок күнөөсү жок экенин, сотто акталып чыгаарын билдирген. Ички иштер министрлиги Ташиевди, Курманкул Зулушевди жана Нурланбек Тургунбек уулун бир нече жолу суракка чакырганы белгилүү болгон. Бирок буга байланыштуу расмий маалымат берген эмес.
Февралдын башында 75 саясатчы жана коомдук ишмерлерден турган топ президент Садыр Жапаровго жана ошол кездеги жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулуна кайрылуу жасап, президенттик шайлоону мөөнөтүнөн мурда өткөрүүнү сунушташкан. 10 февралда президент Садыр Жапаров Германияда дарыланып жүргөн Камчыбек Ташиевди кызматынан алган. Ташиев бул чечим ага күтүүсүз болгонун билдирген. 11 февралда 5 адам, тагыраак айтканда Бекболот Талгарбеков, Эмилбек Узакбаев, Курманбек Тыйканбаев, Аалык Карашев жана Курсан Асанов камакка алынып, аларга жапырт башаламандыктар беренеси менен иш козголгон. Өлкө башчысы Садыр Жапаров буга чейинки маегинде 75 адамдын катына Камчыбек Ташиевдин тиешеси бар же жогун тергөө аныктай тургандыгын айткан.